Жашоодо адам баласына берилген сыноолордун эң эле татаалы сүйүү. Мына ошол күчтүү сезимди акыл эстен алып салууга болгон менен жүрөктөн чыгарып салуу таптакыр мүмкүн эмес. Мына тамайын деп турган көз жашта кызбай сүртүп, бир келген өмүрдө ысыкта күлүүкү, караңгыда чырак боло турган инсанды издейбиз. Башты тумандатып, акыл эсти ээлеп, канча бир күндөр менен түндөрдө сагынычка саргайткан күтүү. Эч кимде жок кубаныч менен кара баскан кайгыны да тартуулаган арзу ар бир адамдын жүрөгүн уялайт. Мындай ачуу бакытка кабылган Малика бүгүнкү программабыздын башкы каарманы. Кыргызстан обондорунда Арзуу программасы кызматта Дария Сандашева. Саламатсыздарбы? Жакшы, рахмат. Стоп, сонун. Ильяс кандай? Жакшы. Телефонуң өчүрбөдү эдим беле? Өчүргөн жокмун мен. Мына телефону мен өчүрүп койдум эле. Жумушка тоскоол болбош үчүн. Эртеңки пландарың токтотуп тур. Супер инфо түз эфирге чакырып жатат. Саат канчага? Билбейм, чалып айтышат. Ыр качанка даяр болот? Ырды ушул жумага бүтүрөбүз, Кудай буйруса. Клипти тарта турган балдар сурап атышты эле. Эртерээк бүтүргөнгө аракет кылайчы. Ой, мен колдон келген бүт аракет жумшап, ушул жумада бүтүрүп беребиз. Угуп көрөлү да. Сен чык. Угуп көрчү. Ильяс, сен берилген суроолорго Так, 30 секунд калды. Баштайбыз. Ким, Мирана? Тактап жооп бергенге аракет кылма. Суроолоруң даяр, 3-үнчү камера. Даярсыңарбы? 5, 4, даярсыңар, 3, 2, баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер Инфо гестинин окурмандары жана ошондой эле Супер KG сайтынын колдонуучулары. Сиздер менен кайрадан эле түз байланыш аркылуу амандашып жатканыбызга абдан чоң кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто күйөрмандарын чыдамсыздык менен күттүргөн жаш ырчы, Супер Инфонун тандоосу боюнча 2010 жылдын супер ырчы мырзасы, 2011 жылдын сахна адамы Ильяс Абдразаков. Ильяс, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкы, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу айта кетчү нерсе, эгер сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо же кандайдыр бир каалоо тилектериңиздер болсо, дароо эле Супер KG сайтына жөнөтсөңүздөр болот. А биз болсо Ильяс мырза менен кеңешип, эң оригиналдуу, эң кызыктуу, эң жагымдуу билдирүүнү тандап алып, ага белек бермекчибиз. Кандай белек десеңиздер, эртең кечинде Ордо калабыздын ресторандарынын биринде Ильяс Абдразаков менен жагымдуу кеч өткөрүү. Эмесе чамдаңыздар, биз сиздер менен туура 1 саат болмокчубуз. Алгачкы суроолорду сиздин чыгармачылыгыңызга тиешелүү бергим келип турат. Кандай жаңылыктар болуп жатат? Жаңылыктар демекчи абдан көп, албетте. Бизде Кудай буйруса жакында жаңы бир клип тарткан турабыз, албетте. Анын үстүнөн иштеп жатабыз. Бүткөндөн кийин сиздерге алып келип көрсөтөбүз. Абдан сонун жаңылыктар бар экен. Анда эмесе жакынкы күндөрү биз Ильяс Абдразаковдун жагымдуу жаңы клипине күбө боло алат экенбиз. Биздин сайтка дагы алгачкы билдирүүлөр келе баштады. Алар менен таанышып өтсөк, Ильяс мен менен ресторанга барчы деген билдирүү экен. Сөзсүз түрдө бармакчы, эгер сиз оригиналдуу, кызыктуу билдирүү жөнөтсөңүз. Кийинки билдирүү: Ильяс, бул жашоодо баалуулуктар деп эмнени билесиз дейт. Баалуулуктар
бул жашоодо болгон баалуулуктарыңыз деген суроо келди. Мен үчүн аябай көп нерселер бар. Албетте, бул ар бир Кудай жараткан ушул күндү дагы баалуулук деп эсептесек болот. Дагы бир суроо биздин колдонуучубуздан. Бул жашоодо ар бир адам баласы бактылуу болууга укуктуу. Эгер сүйүүнүн тозогу болбосо, сиз үчүн сүйүүнүн тозогу деген эмне? Ойлонуп көрүш керек экен. Албетте, мындай суроолор биринчи жолу түшүп жатат. Жакшы, анда эмесе кийинки суроого көңүл бурсак. Ильяс, сенин үнүңдү, анан дагы сенин чыгармачылыгыңды абдан баалап барктайм. Азда болсо жакшынакай бир чыгармаңан ырдап берчи жандуу үнүң менен деген өтүнүч экен. Ырдап беребиз, сурансаңыздар. Албетте, жок дебейбиз. Негедир сагынамын жаным сени тез эле көргүм келип мен өзүңдү. Күндөрүм ай жылдардай болуп мага сезилет, уксам дейм сенин сөзүңдү. Кусалык жүрөгүмө толуп мени кыйнады, элесиң эме зар болуп. Көңүлгө сенден башка эч бир адам сыйбады, өзүңсүз дүйнө тар болуп. Жакшы, чоң рахмат. Бизди дагы, биздин көрүүчүлөрдү дагы кубантып өттүңүз десем жаңылышпайм. Биздин убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Жыйынтыктоочу маалда келип калды. Башында сүйлөшкөндөй эле эң оригиналдуу жакшы СМС, жакшы билдирүүнү аныкташыбыз керек. Ал адам менен сиз эртең кечинде ресторанга барып, жагымдуу кеч өткөрмөксүз. Эмесе ал кайсы суроо болду сиз үчүн? Мен үчүн көптөгөн суроолор бар экен, арасында жакшылары бар экен, а бирок мен бирөөсүн тандап алдым. Ал болсо башка кийим кийип келсең да. Алло. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы, рахмат. Балдар, фонду башка алмаштырбайлы. Алло. Саламатсызбы? Мен сиз менен бүгүнкү жолугушуу тууралуу сүйлөшөйүн дедим эле. Эртеңки жылдырсак кандай болот? Кичине убактым тар болуп атат. Макул, анда чалып жообун айтып коесуңар да. Күтөм. Так, стоп. Болду, жетишет го балдар. Биз чыгалык. Ильяс, кечки жолугушууда кам көрөлү. Ладно, рахмат. Болуптур, рахмат, келип тургула. Саламатсыздарбы? Силер анда шашпай тамактанып, таанышып отура бергиле, Ильяс. Мен жумуштарым бар, барып бүтүрө берейин. Чыгып атканда чалып кой обязательно. Мейлиңиз, жашаңыз. Жакшы, салам. Рахмат, мен СМСимди тандаганыңызга. Малика. Ильяс. Жакшы атыңыз бар экен. Рахмат. Кечиресиң. Мени сиз деп эле, сен деп кайрыла берсең болот. Анткени мага сиз деген анча жакпайт да. Макул. Ильяс, сен Тамаша көй кызыкшойсуң,
Маликанын машинасы көрүнбөйт да. Мен кете берсем болобу? Сен бара бер анда, эртең менен 9-да келип кал. Ама. Бүгүнкү эс алуу мен үчүн абдан кызыктуу өттү. Келгениңе чоң рахмат, Малика. Сага да рахмат. Мен үчүн да жакшы өттү. Номериңди алсам болобу? Номеримди алсаң болот. Бул менин номерим, буга чалып турсаң болот. Мен анда кеттим. Үйгө барганда чалып коем. Жакшы, бар. А сен качан кетесиң? Мага камсана эле койсоң болот, продюсерим келип алып кетет азыр. Эгер макул десең, мен деле жеткирип коеюн. Жок. Бара бер. Жүр, жеткирип коем. Азыр продюсериме чалып көрөйүнчү мен. Сиз бүгүн келбей деле кое берсеңиз боло берет. Эртең? Макул, анда эртең сала берейин, Мейли, анда байланышабыз да. Кеттик. Мына мен ушул жерде жашайм. Жакшы жерде жашайт экенсиң. Канчанчы этаж? 10-чы этаж, 19-чы квартира. Ильяс, биз дагы жолугабызбы? Ооба, жолугабыз. Анда мен кеттим. Мейли, жакшы бар. Рахмат. Пока. Kızım, varsın mı? Ооба, бармын. Кандайсыз? Мынчага чыгып, кызым кайда жүрөсүң? Билет боюнча. Ильяс менен бе? Мейли. Бирок мындай учурларда мага телефон чалып коюп жүрчү, Койчу ата. Кабатырланам да. Жалгыз кызым болсоң. Анын үстүнө Ата. Алло. Салам.
Бирдече сиз менен кечки тамакта чогуу өткөргөн кыз. Кандай Малика? Жакшы. Мен мынчалык кооз жерди биринчи жолу көрүшүм. Кайда кооздукта айтып жатасың? Шаардын панорамасын. Сонун көрүнүп турбайбы? Аны кайдан көрүп атасың? Сен жашаган үйдүн чатырынан. Эмне? Ой отурсаңыз, жанга барам. Ооба, баратам. Малика, сен эмне жинди болдуңбу? Кулап түшөсүң, түшчү бери. Анчалык эмнеге корктуң? Билесиңби канча кабаттын үстүндө турганыңды? Ооба, көп болсо 12 кабат. Мен бийиктиктен коркпойм, кайра бийиктикке умтулам. Кайра жерге жакканда кандан коркуш керек? Кандай? Жакшы. Мен бул жакка чыкпайм деле. Сен деген жылдызсың да. Жүрсөң? Мен бала чагымдан эле бир үйдүн эрке, шайыр, жалгыз кызы болуп чоңойдум. Ар бир адам баласы кыял кеч жана алдыга кандайдыр бир максат коюу менен гана жашайт тура. Менин бала чактагы кыялдарым көп эле. Ырчы болсом, жер жүзүн кыдырсам, айда жашасам. Ушул сыяктуу көп ой кыялдарга батчумун. Бирок баарын шашпай башынан баштайын. Адамзаттын жашоосунда, ал эле эмес жерде кыбыр эткен жандын баарында сүйүү деген керемет болот тура. Мени да турмуштун сүйүү торозунан кайырмаган эле балды көрүнөт. Ал жигитти мурда жөн гана теледен көрүп, ырларын угуп ичимден башкалар сыяктуу эле жактырып койчумун. Жүр Ильяс, жолу кийим чыкчы. Азыр бир жерге барабыз. Кайда? Бул сюрприз. Мен сыртта күтүп турам. Эртерээк чыгы. Бул жерди кайдан тапкансың? Мен эмес, ата-энем тапкан. Аябай кооз жер экен. Атам менен апам жаңы таанышканда бактылуу күндөрүн ушул жерден өткөрүшкөн экен. Анда тенең бактылуу адамдардан болушкан экен да. Болушчу. Болушчу дегениң кандай? Бактылуу болушчу. Азырчы? Азыр атам жалгыз. Мен 12 жашымда апам оорун айынан каза болуп калган. Сага бир нерсе бар, азыр. Бул белекти атам менен апам сүйлөшүп жүргөндө атам апама ушул жерден белек кылып бериптир. Эми бул сеники. Атаңа берилген белекти мен ала албайм да, Малика. Муну апам каза болгондон кийин атам мага берген. Жакшы көргөн адамыңа белек кылып бер деп. Рахмат. Сен бул жерге бат-бат келип эс алып турасыңбы? Ооба, мага бул жерге келген аябай жагат. Жумасына жок дегенде 2 жолдан келем. Анда сенден көп нерселерди үйрөнсө болот экен да. Көп нерсе дегениң кандай? Мисалы, туура жашаганды, сейилдегенди, ушундай жерлерге келип эс алганды. Балким.
асман таза аба асмандагы күндү кара жаркыратып нурун чачып бала толу Кыргызстанга жүрөгүмдү кубандырат кереметтүү Кыргызстаным дүйнө жүзүн суктандырат айлананы карасаңар бийик толу аска золу бейиштөрү жайлоолору кучак жайып тосуп алган ысык көлдөй көл болобу ата баба басып өткөн сөңкөлүмдүн керемети кылымдарды карытса да кыргыз элге демин берет. Ильяс, кайда жүрөсүң? Кечириңиз. Канчага деп сүйлөштүк эл? Келем деген убакта келип жүрбөйсүң. Түш болуп кетти. Азыр. Өчүрчү алдыгы телефонуңду, Ильяс. Ооба, студиядамын, келе бер. Өткөндө ресторандагы кыз менен сүйлөшүп атасың. Эмне? Мен сага суроо берип атам. Ооба, эмне болуп? Кандай эмне болуптур? Билесиңби, экөөбүздүн ортобузда келишимизди? Эч кандай кыздар, проблемалар болбош керек экен. Билем. Биринчиден ага сиз ойлогондой кыз эмес. Экинчиден эч кандай проблема болбойт дагы. И боло элек дагы. Ишибиз кандай болуп атса, ошондой улана бермекчи. Сөз бүттү. Биринчиден сөздү сен эмес, мен бүтүрөм. Экөөбүздүн ортобузда келишим бүт элек. Ушуну билип кой. Ильяс, кайда бартасың? Мен сага сүйлөп атам. Ильяс, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Ильяска келдим эле. Чоң кыз, Ильяс сен менен таанышкандан бери жумуштары артка кете баштады. Мындай айтканда сен анын жумуштарына тоскоол кылып атасың. Сага да бул жер жаккан экен да. Ооба, бул жер кооз да, жагымдуу да. Мен дагы капаланганда жалгыз басып, алдагы көлмөнү айланып чыгам. Тиги бакты көрдүңбү? Буга сырларымды айтам. Сен да ушинтип көрсөң, балким жардам берет. Кандай?
Сен жинин келгенде. Ан сайын күлкүлүү көрүнүп калат экенсиң. Ай. Мына. Жетпей қалды. Болды. Болды дейм. Ильяс, мен сенден бир нерсе сурайын дедим эле. Угуп жатам. Сен таланттуу адамсың. Анан Мен сага тоскоол болбой эленби? чынын айтсам мен сага түшүнгөн жокмун. Айтайын дегеним, продюсер менен келишимди кыз менен сүйлөшкөнгө болбойт экен го. Мен жашоомду продюсерим эмес, өзүм билем. Чынын айтсам мен сага жолукканда эле өзүмдү башкача сезе баштайм. Мен жөн эле газетадан окугам. Ошон үчүн сурадым. Сен эч нерсени ойлонбо. Бүгүнкү эсабы мен үчүн аябай кызыктуу өттү. Мен үчүн дагы. Бул демешийсиң, кир. Жолугушканча. Жакшы бар. Пока. Не күлөсүң? Жакшы жетип ал. Кой отурсаң? Ошону сен менен жеткирип келдиң. Ооба. Негизи мен сени жеткиришим керек болчу да. Не болуптур жеткирсең? Эми ошондо мен сени жеткирип келишим керек. Бас, алдыма түш. Жүр эми бас. Мен сени жеткирип коеюн. Жүр. Мен болсом ушул жерде жашайм. Мына эми окшошту. Жакшы жетип ал. Жолугушканча. Кир эми үйүңө. Мейли жолукканча. Макул.
Алло. Кечирип кой, мен уктап аттым эле. Belgiler. Çakırgan ekens. Ha, gel. Erten bir cumaga Türkiye'ye gittim. İşler menen. Men gelin size Malikaga göz salıp aydoçu boltur. 1 minutdagı boş kaltırba. Bilesingmi, Malikadan bölök men hiç kimim yok. Aksa jagan öyle koy. Razı kılam. Men gelgenden keyin bir cumaya es alıp kelesiz. Makul bu? Men go makulmун. Бирок кызыңыз кантер экен? Al jagım maga koy. Anam bir nerse bolsa maga telefon çalıp baylanışıp dur. Tak bol. Mak. Ой, siz. Men özüm ele sürtmökмүн. Азыр жудурсам деп ойлоптум эле. Сиздей сулуу кыздын машинасы чаң болуп турса, болбойт го деп ойлодум да. Мен сизди түшүнө албай турам. Түшүнүктүү эле. Бүгүндөн баштап мен сиздин айдоочуңуз болом. Кызматыңызга даярмын. Рахмат кызматыңыз үчүн. Бирок мага айдоочунун кереги жок. Ушул убакка чейин өзүм эле айдап жүргөм. Азыр деле айдай алам. Токтоп туруңуз. Өзүм ачып берейин. Мен сизди түшүнө албай турам. Эмнеси түшүнүксүз?
Жакшы айткан сөзгө түшүнбөйсүзбү? Отуруңуз, кеттик. Акыркы жолу айтып атам сизге. Сиз бошсуз. Сиз билесизби? Мени бул жумушка кызматка алышкан. Ким алды эле жумушка? Сизге айтышкан эмеспи? Мүмкүн билбегениң эле жакшы. Болду. Жетишет. Акыркы жолу айтып атам. Сиз бошсуз. Менин бул кызматым үчүн акча төлөп беришкен. Кымбат кишине күлүп, капаланып, образ берип, өзүң фантазияңан бир калыпта эле түшө бербей. Макул? Шамал берип кой, Сара. Бул кыздын чачы узун экен, шамал берип көрбөйлү. Ичине фантазияңарды иштетип, ар кандай күлүп, жайнап, образ берип түшүп берсең эле. Кандай? Жакшыбы? Кандайсың? Кандай анан ден соолуктар? Жакшыбы? Жакшы. Бул жакта фотосессия болуп атабы? Жок, бул жерде жаңыр жаздыргам, ошого кастинг болот эле клипке. Мен да түшсөм болобу? Ооба, болот. Рахат эже, бул кызды да бир байкап көрбөйлүбү? Келсин көрөлүк. Жүрүп кеттик. Эмне келип алдың? Жөн эле. Барчы. Бек вокалдар тууралуу оюндуңарбы? Да, алардын баарын даярдадык. Анан дагы модуляция кошсок кандай болот? Неге болбосун, сонун болот.
Эгер үн жетип аткан болсо, модуляция кылганда кыйналбаса, ыр кайра көркүнө чыгат. Анда баштадык. Ильяс бир-эки ырдап репетиция кылып алсын. Баштайлы. Алло. Алло. Ассалаумалейкум. Салам. Продюсер ма Ильястын? Ким болду экен? Калайсыздар? Кайрат Ордашко болот, калсын. Кандай Кайрат? Аха. Ильяс барбы? Бар ооба азыр, азыр 1 минут. Ильяс. Кайрат чалып атат. Алло. О, Ильяс бауырым, калайсың? Жакшы. Өзүң кандай? Качан келесиң Кыргызстанга? Мен сени шакыргым келип отур. Аха. Ильяс, жакында менин концертим сен согон конак болуп кетчи. Макул. О, жакшы болду. Рахмет көп. Жакшы күтөм. Макул, мейли дос. Аха, мейли. Тиги Кайрат концерт берген аттыр. Анан бизди чакырып атат. Эмне дейсиз? Анан сүйлөшөлүк, азыр булурду бүтүрбөйлүкпү? Эл бияка кирбейсиңби? Жастықтың жанында бір күнеді тым ерекше аттар қарай көздеріңе көзім байланғанда жүрек тулап оттай жанған-ай неге ояттың мені жүрмедің бе ой санамды мәңгі жауламай неге ғана маған кездестің сен ғашық болдым қалай аңдама ауырмайды жүрек ауырмайды сенсіз өткен күндер болмаса Красавчик. Өте денсаулығың мықты. Спортсың мен. Қалай? Жақсы. Мен қаласынан осы бауырым. Бізде бәрі күшті. Шүкір. Қырғызстанды сағындым. Қатты барғым келіп жүр. Бар, конокко. Шақырым өзің? Чакырып эле атабыз го. Шығармашылықтар қалай? Жакшы эле бүт баары. Өзүңөрдүкү. Качан концерт? Кудай кааласа. Бүгін концерттен кейін Құдай қаласа келесі концерт Астанада. Оғанда қонаққа шақырам. Давай. Кел. О. Ал бекештер оттай болып, қол тигізбе шоқтай болып жанады. Алла! Байланып көздеріңнен ұшқан жарқылдаған жасың жаным-ай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Сіз өткен күндер болмаса. Ильяс, önce oradım. Кеттик. Келесі сахан тобіне өзімнің досым шақырғым келіп отыр. Маған да алдында тек қана Қазақстанда ғана емес, алдында Алло. Қырғызстанға да барып концерт қойып кеткен. Тағындайсыз. Қырғызстанның ең атақты әншісі. Ооба үйдем. Сіз қачан келесіз? Өте қарапайым, мен кешіме келіп, үйде элемин. Бірауыз айтар тілегің болса, бауырым. Ал, жасай берсін. Ильяс абызға қатырақ дұғыл сабақтар. Ильяс Қазақстанның каналын ырдайт экен. Сахнага чакырат. Макул ата, эртерээк келиңизчи. Сагындым сизди. Кешиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Ардайым ушул кайратты өстүрүп жаштаган биздин ата-аналарга, аналарга, ата-энеге ардап коелу ушуларды кабыл кылыңыздар, келиңиздер.
болот го дейм. Ушундай жазса болот экен, буйруса. Көрбейсиңби тагы да? Да? Аны барма? Өрү? Азыр куплет да? Азыр 1 минут. Азырмы сүйлөшүп коюн. Алло. Алло, Ильяс, кандайсың? Жакшы. Качан келесиң? Эртерээк келе. Клипти баштайын. Ооба, клип тарткан балдар менен сүйлөшүп даярдап коймун. Аха. Анда макул, давай. Кандай анам бүгүн? Жакшы. Жакшы? Өзүңүз кандайсыз? От души. Келе мындай кылабыз. Сен мени дайым белгиленген жерге алып келип, алып кетип турасың. Ал жерден нары өзүм айдап кетем. Келиштикпи? Жок. Андай болбойт да. Атаң ошончо мага акча төлөп берип атпайбы? Эгер атаң билип калса, болбой калат го. Суранам сенден. Макул болуп койчу. Суранам. Атам билбейт. Суранам. Атаң билип калса мен эмне деп айтам? Анын үстүнө мен жанагы жерден сени качан келет экен деп кечке күтүп отура беремби? Билбейт атам. Сен өзүң жумуштарыңды бүтүрүп жүрө бер. Мен келгенде сага чалып коем. Макулбу? Келиштикпи? Ошончу суранам. Келиштикпи? Макул. Чоң рахмат. Рахмат.
жакшы ырдадым. Рахмат. Гел. Баса. Бул сага. Бул эмне? Бул иньян. Угушум боюнча теңдиктин белгиси окшойт. Түшүндүм. Сонун экен. Рахмат. Мен муну дайыма сактап жүрөм. Ильястын девушкасы. Кандай бактылуу, Силер бактылуусуңар. Эмне дейсиң? Жок, эч нерсе. Мен өзүмчө эле. Мени сүрөткө тартып койчу. Эмне сен ыйлап атасыңбы? Эчтеке. Мен азыр. Жүрөгүм кайышып, сыздатып ооруйт. Тек гана кыйылданып, ал адамдын жүрөк табына кактанып, жылуулук издеп, улуу сезимине баш калкалап, анын кулу болуп күн кечирем. Акыры ага жетүүнү максат кылдым. Сени менен пикир алышып сүйлөшүп келгенде жөнөкөймүн өзүм. Мээримге балкыган жан дүйнөм мени өзүнө менчиктеп арбап алды. Сен ал кезде түз байланышка келип, суроомду жактырып, мени менен тамактанууга макулдооңду бергенсиң. Экөөбүз жайылган дасторкон үстүндө сүйлөшүп жатып, сөзүбүз түгөнүп калса, каректер жолугушат. Жүрөктөр сүйлөшөт. Ошондогу сүйүнгөнүм азыр да жандоо сүрөттө элеси бар. Күн өткөн сайын мага ынак болуп, бат-баттан кезигиши, жол турса да кыштын суугуна карабай шаардан тескери кетип, жаш баладай кээде кар чечиша, кээде кубалаша ойночу элек. Кээде айлуутун жаманап, шаар аралай жөө басчубуз. Жүрүп кетеличи. Макул. Жөө эле салчы. Койчу, ушундай сууктабы? Ооба. Мен бүгүн жөө баскым келип атат. Машиналардычы? Эчтеке болбойт. Машина менен эле кетеличи? Басчы. Басса басалы.
Ильяс, мени сага жолуктурган Кудайыма 1000 мертебе ыраазымын. Мен жашоомдо эки эле жакын адамым бар. Ал атам жана сен. Эгер мен алыс жакка кетип калсам, мени издейт белең? Жолдан чал. Жок, иштек болгон жок. Жөн эле сурап атам. Кетеликпи? Жүрөм да кеттик. Рахмат сага, Ильяс. Мен бактылуум бул күндөрдү эч качан унутпайм. Кирем үйгө üşүбөй. Эртең да жолугабыз да. А сенчи? Мен да үшүп кеттим. Читиңа тоюп алайынчы. Биз дайым бирге болобуз го. Жакшы жетип ал. Пока. Ильяс, ошондогу түн, ошондогу жылдыз, ошол ай, ошондогу сөз. Эми жок, жалын өчтү, чогуу күйүп бүттү. Кайра тутанууга күлө калбай калды. Жүрөгүм балдак менен басып, сенсиз жашоо жоктой махабаттан тирүүлөй жетим калды. Мени кечир, оорулуу жанымды кечир. Жок, калпайда мени эмес, сени сүйгөн эч жүрөгүмдү кечир. Кечир, суранам. Мага ишен берекем. Соңку добуш чыкпай калганча сени сүйүп өтөм. Söyündü Жакшы болуптур э? Жакшы болуптур. Мага да жакты аябай. Баса саат канча болду? 2. Кыргызстан ондорун ачалам дебедим беле.
Dayarsыңбы? Dayar tur. Жалғызсырап сенсіз қиналдым зор бұлыттай сыздап ыйладым. Стоп. Мындай жүрөктөн да чыгырың ачылбай атат чото. Кайра баштан жазабыз. Dayar tur. Жалғызсырап сенсіз қиналдым зор бұлыттай сыздап ыйладым. Қайрылбай кеттің бе алыстап жанымдан, айыртып ездең бе жырғалымды алып кеттің бе тайындым. Стоп. Ильяс, саған не oldu? Кичине серьезныйраак мамиле жасабайсыңбы? Же эмне өзүң айткандай ооруп атасың? Сен жанагысы менен соо эмессиң? Алгыздар эч нерсе кылган жок. Алгызга тил тийгизбе. Тиги эмне деп жатат? Ильяс, наушникти кий. Кайда бартасың, Ильяс? Кечиресиз, Малика барбы? Силер кимис болосуңар? Мен таанышы, дос болот элем. Жакшы. Бирок ал үйдө жок да. Кайда кеткенин билсем болобу? Атасы менен Турцияга кеткен. Качан келерин билбейсиңби? Билбейм. Жакын арада келбейт го. Мейлиңиз. Мейли.
Ай кыз, ал жака киргенге болбойт. Ильяс кел. Саламатсыздарбы? Мейлиңиз, рахмат, жакшаңыз. Билесиңби, менин жүрөгүм балалыгымда эле бүрүшүп, үшүк алган алма сыяктуу болуп калган. Дүйнө таанаган кезде апамдан айрылып, эне мейримине зар болуп, кусалыкты белчемен кечип, сагынуу сезими жүрөгүмдү супсак кылып, рак оорусуна чалындым. Оору мени алсыздантып, өмүрүмдүн тамчы суусун ичип, акактап, жаным кургап барат. Жап-жаш туруп, жаным жерененин жуурканын жамынап каларын сезип, өзүмдү алаксытып, аз өмүрүмдү бактылуу кылуу үчүн алдыма максат коюп сага жеттим. Сенин мүнөзүңдү таза адамдай калгым келди. Сага жеттим да, кайра алыстадым. Эгер түшүнсөң, сен менин аз жашоомду бакытка бөлөй алдың. Сага рахмат. Ильяс, сени сүйгөн кыздын акыркы мүнөттөрү, акыркы жүрөк согушу калды. Мындан ары мени эстебе, ойлобо, менчилик кыйналып, азап тартпа. Мен эми дагы бир кыялым, айда жашай. Махаббаттын пайдубалын жаңыртып, башка бакыт кор. Сенин Маликаң. Sağınmıştan yürek ezildi, kıynap sezimdi, unut almadım. Günlerimde sanap güttümüm, izleyip yürümüm, yolu kalmadım. Bütmüş ömrüm, erip güldüm, seni süyüm. Alanda büttüğünümdü sağarna.
sezip düşündüm